Нурия Малабекова 20 жылдан бери Москва шаарында иштеп жашайт. Мындан 4 ай мурун Кыргызстанга келген. Карантинге байланыштуу убактылуу Бишкек шаарында. Өлкөдө коронавирустун айынан абал курчуп, оорулар көбөйүп кеткенде Нурия айым кол коошуруп отурбастан өзүнүн каражатына медициналык кызматкерлерге тамак аштарды жасап, ооруканаларга тараткан. Жакшы Жушан кайрымдуулук тууралуу өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жазгандан кийин Москвадагы мекендештер жарандар тарабынан колдоого алынып, акча которушуп, кол кабыш кылуусун өтүнүшкөн. Учурда оорудан кыйналып муктаж болгон жарандарыбызга дарылай жардам берилип жатат. Önce ошо Россияда досторум салып атат, анан ошол дары-дармектерге муктаж группасындагы кайрымдуу адамдар өздөрүнүн салымын кошуп атат. Спонсор катары. Мындай көп каражат түшпөй атат. Көбүнчө ошо тууган уруктарым колдоп атышат, досторум колдоп атышат. Ошолордон эле түшкөн акчаны эми элдикин элге болуп атат да мындайча айтканда. Нурия айымда акыркы 10 күндөн бери тыным жок. Бир күндө кеминде 7-8 адамга дары-дармек жөнөтөт. Керектүү дарылардын тизмесин WhatsApp'тагы атайын топ аркылуу алат. Тагарага ар бир муктаж адам WhatsApp аркылуу кайрылат. WhatsApp'тан эле личкама жазышты, ушундай дары керек деп. Дарыларын алып аптекадан алып эле үйлөрүнө жеткирип берип аттым биринчи күндөрү. Биринчи, экинчи күндөрү үйлөрүнө жеткирип, жардамчы кыздар да жардам берди. Фейсбукта кыздар ыктыярчу жана волонтер балдар жардам берди машинасы менен. Учурда айрым дарыларды табуу кыйынга турууда. Нурия айымдын айтымында дары-дармектерди издеп Бишкекти түрө кыдырууга туура келет экен. Именно дарын баары жетиштүү эмес. Көп дарыны бир эле дарысы үчүн 5-6 даже 10 аптека кириш керек болуп калат. Дарылар сатылып алынгандан кийин бейтаптын жашаган жери такталып, такси аркылуу жөнөтүлөт. Эжеке, саламатсызбы? Адрести жөнөтүп коюңузчу, точный адрести Яндекс менен жөнөтөм да. Саламатсызбы? Бул дарыны жеткиребиз. Номерин жазып алсаңыз, косуп алат сизди. Өзүнүн алтындай убактысын, каражатын коротуп, элдин камын ойлоп жүргөн Нурия Малабекова бул кайрымдуулук иштерди соопчулук үчүн жасап жатканын белгилейт. Эч кандай фонд же коомдук бирикме ачкан эмес. Бардыгы жеке демилгесинин, аракетинин артында ишке ашууда.